ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу көрүүчүлөр, мына сиздер менен биз куттуу Рамазан айында турабыз. Бул Рамазан айына тиешелүү суроолор комубузда абдан көп. Алардын бири айымдардын орозо кармоосу. Айымдардын орозо кармоосу эркектерден кандайча айырмаланат? Айымдардын белгилүү мындай күндөрү келгенде орозосу кандай кармалат жана төрөттөн кийин же эмизип аткан айымдар орозосун кандай кармаш керек? Ошол тууралуу мына бүгүн биз устаза Сарбак ханым менен жана устаза Буажарычка менен сүйлөшмөкчүбүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Мына айымдар менен эркектер жыныс менен айырмалангандай эле алардын ибадаттары дагы, ибадаттар маселесинде дагы кандайдыр бир айырмачылыктар бар. Айымдардын орозо кармоосу кандай болот? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах субханаху ва тааля өзүнүн улуу аяттарында бөлгөн эмес. Аялдар эркектерге бирдей эле Рамазан айын белек кылып берген. Бирок ал маселенде албетте Бакара сүрөсүндө идда деген бар. Өзүнүн убактысы өлчөмү, бул этек кир жана баланан кийинки келген кан жана ошондой эле бала эмизүү же ооруп калган учурлардагы оозду ачып туруусу. Эми кандай? Биринчиден ошол ай толук орозо тутулсун деп буйрук берилгенден кийин эле маселе аялдарга өтөт. Аялдар албетте силердин белгилүү күндөрү, оорулуу күндөрүңөр болот. Ал күндөрүңөрдө оозуңарды ачкыла жана тазаланган күндөн баштап кайра орозуңарды уланткыла дейт. Ал күн үчүн кафарат төлөнбөйт. Ал күн үчүн кадимкидей эле бир күн үчүн бир күн карыз орозо кармалат. Ага дагы жеңилдик бар. Ошол айдын Рамазан айынын кийинкисинде эле эмес, ошо кийинки Рамазанга чейин ошол күндөрүң үчүн карма бер деп. Ал эми эмчектеги бала жөнүндө оорулуу деген бул эми бала эмизүү дегенди билдирет. Эгерде баланын состояниясы жакшы болсо, эненин состояниясы жакшы болсо, сүтүндө бир кемчилиги болбосо, ал баланын төрөлүшүнө же боюнда болушуна карап ачып алыштын эч бир кажети жок. Эгер күчү жетсе тутат. А бирок шарият уруксат берет. Бала эмизгендер, боюнда балдар убактылуу ачып алсаңар болот депчи. А бирок бир жагынан карасак, мисалы кафарат боюнча айталы, Рамазанда эгерде бир мусулман деп айтканда, же аял эркекте бөлгөн эмес, бир күн атайлап ачып алса, бирдей эле кафараты бар. Аялдар силерге жеңилдик берген жок. Же болсо аялдар силер ажызсыңар 30 күн эмес, 15 күн эле туткула деген эмес да. Неге? Себеби бул айдын бир күнү 70.000 эсеге барабар. Ошол сыйлыкты бизге Аллах Таала эркектей эле барабар кылып бергениге шүгүр келтирели. А бирок ошол эле учурларда оору күндөрү ачып алышыбыздын дагы себептерини бизге аяттар далилдеп берет. Жана ошондой эле эгерде бир адам өмүрүнүн акырында ден соолугуна байланыштуу оозуну ачып ден соолугуна ошол боюнча тута албай калган болсо, бизде фидия деген өкүм бар. Ал фидия аял эркекке бирдей эле 1 килограмм 600 грамм будайдын өлчөмүн айтып коелу. Анан башка өлчөмдөр да бар. Бирок ошондо бир ай орозо тутпай калса 48 килограмм аял эркекке бирдей фидия берип карасаңыз, эгер оорулуу адам. Бирок эгерде ошол аял өлсүн, эркек көрсүн, анын аркасында мерасхордо ошол мерасынан бир аз калган болсо, ошол орозосу үчүн ошол аз гана болгон фидиясын берип койсун дейт. Орозонун артыкчылыгын айта кетсек, аябай эле көп. Аялдардын дагы укугу бирдей, эркектердин укугу бирдей, бүт эле ибадатта бирдейбиз. Аялдарды ажыз деп 5 вакыт намаз эмес, 2 вакыт намаз кылып койгон эмес. Ошон үчүн бардык фарздарда бирдей эле өкүмүбүз бар. Бул жөнүндө Рамазан айы келип мына тутуп атканыбызга байланыштуу Аллах субханаху дагы эле Муса алейхиссалам менен окуясын айтып кетебиз. Аллах субханаху ва тааля Муса алейхиссаламдын билесиздер сүйлөшкөнү алык. Муса алейхиссалам ушунчалык сүйлөшкөндө дагы 70.000 парда аркылуу сүйлөшөт экен. А бирок Мухаммад алейхиссаламдын Рамазан айында орозо тутканда мен ошол 70.000 парданы алып коем деп атпайбы. Значит, Рамазан айынын артыкчылыгы аял эркекке бирдей кылган үчүн биз дагы ошол эркектердей эле 70.000 парда ачылып, биз Алладан каалаганыбызды сурап, орозобузду тутуп алабыз. Абдан жакшы айтып кеттиңиз. Рахмат. Мына Instagram баракчабызга актуалдуу суроолор келип түшүүдө. Ошол эле учурда Рамазан айына да тиешелүү, башкача айтканда, жакында эле бир айым суроо берди.
биздин кошунабыз жесир аял, башкача айтканда жолдош каза болгон аял, ал адам ооз ачырууга чакырса кошуналар келбей коюшту. Башкача айтканда жесирдин колунан тамак жебейбиз деген мындай бир төмөн түшүнүк менен аныкына барбай коюшту эч ким дейт да. Ушундай бир маселе боюнча шарият эмне дейт? Негизи эле ооз ачарда дагы адамдар бөлүнөбү? Кээ бир мындай ооба ар кандай адамдар бар коомубузда, жада калса кедей кембагалдар ким ифтарга чакырып атат деп дагы мындай тандап, алардын арасынан тандап дагы ооз ачарга барышат экен да. Ушул боюнча эмне дейт элеңиз? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу интернет катталуучулар, мен азыркы бул суроо чындыгында азыркы күндө актуалдуу темалардын бири болуп саналат. Негизинен жашоодо чындыгында жесир аял деп айтышканы менен биздин шариаттын өкүмүндө эч кандай бул орозодо жесир аял же кембагал же бай деп бөлүнбөйт, жана бөлүнгөн дагы эмес. Бардыгынын укугу бирдей эле. Бул жесир аял негизинен эгер ооз ачыра турган болсо, айырмасы гана тамагы да болушу мүмкүн. Бирок сообу ошол байлар менен эле тең болуп соопту ала алат. Анан эгер ошол адамдар тандабай гана ошол жесирдин дагы тамагын барып ичип дуа кылып келе турган болсо, анын сообу андан дагы күчтүү болот. Анан жашоодо ар бир адамга мен сунуштап кетет элем. Кандай адам болбосун, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар, бир курма болсо дагы ооз ачыргыла деген. Ар ким өзүнүн абалына жараша ооз ачырууга шарият уруксат берет. Эч кандай шариатта чектөөлөр жок. Ооба, бул коллегам айткандай эле, ар бир өзүнүн деңгээлине жараша ооз ачырат. Бул ооз ачыруу болсун, орозо тутуу болсун, Куран окуу болсун, намаз окууда жана деле аялдарда эч бир мындай бөлүнүү жок. Ал эми Аллах субханаху ва тааля бир жаман ишти ойлоп, бирок аткарбай койсоң бир сооп берет дейт. Эгерде бир жакшылыкты ойлоп койсоң, 10 сооп берилет. Ал эми ошол жакшылык ишти аткарып койсоң 700 сооп берилет. Бирок эскертип атат Аллах Таала, эгерде силер Рамазан айында бир жакшылык кылсаңар, анын соонун өзүм берем деп жатат. Ошон үчүн бул жерде кедей кембагал, жесир же эркек же аял деп бөлүнгөн эмес. Ушул Рамазан айындагы эселеп берүүчү соопко биз атамдашып жетишибиз керек. Рахмат устазалар, коомубузда мындай элибизде жакшы макал бар. Чакырган жерден калба, чакырылбаган жерге барба дегендей, ошо ким чакырса дагы анын көңүлүн калтырбаш үчүн барып батабызды берип, дуабызды айтып, жакшы отуруп келүү биздин милдетибиз болуп саналат. Сиздерге чоң рахмат, абдан пайдалуу маалыматтар айтып кетти. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.